Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин бerde чогулуп кайрылуу жасап атканыбыздын себеби Темир Аргимбаевич Сариевдин камакта ятканына себептүү чогулуп кайрылуу жасап атабыз. Темир Аргимбаевич мыкты кызматтарды иштеп, мамлекет үчүн көп иштер жасаган. Ушунун ишин адилеттүү карап, боштондук берүүңүздү сураналы деп чогулуп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранарыбыз азыркы учурдагы Темир Сариевичтин камалып жатканына байланыштуу ошо адамдын ишин өзүңүз колго алып, бүт делолорун тактап, мыйзам чегинде чечим чыгарып, ал кишини бошотуп коюңуздар сурайбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бери чогулгандар Ашшункар саясий партиясынын мүчөлөрү. Убагында 2007-жылы Түптөрүп Талас областында Темир Сариевдин чынчылдыгын, акыйкаттыгын, убагында бийликке адилеттүү ой пикирлерин, ойлорун айткандыгын көрүп, ушу Ашшункар саясий партиясынын анын лидери Темир Сариевди тандап мүчө болуп кошулганбыз. Азыркы учурда Темир Сариев камакта отурат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу сиз да убагында саясий куугунтукта болуп, Умтөр маселесин көтөрүп чыккансыз, камалгансыз. Ошол учурда биз дагы мына мен өзүм дагы сизди колдоп, ошол учурда жанымда турган жигиттер да колдоп, сизди убагында Ала Тоо аятында болуп жаткан бир нече митингтериңизге катышканбыз. Муну сиз өзүңүз да жакшы билесиз. Мына азыркы учурда Темир Сариевдин акыбалы саясий куугунтук деп койсок болот. Бу жерде азыркы учурда ушуну объективдүү карап, соттор адилеттүү карап берсе деген ой менен сизге кайрылып отурабыз. Темир Сариевдин экономист катары, менеджер катары тажрыйбасы зор. Ушул Темир Аргимбаевич Сариевдин тажрыйбасын кыргыз мамлекетин үчүн колдонсок болбойбу? Ошо 2010-жылкы революцияны айта кетсек, Темир Аргимбаевичтин да ошол жерде мээнети зор деп ойлойбуз. Убактылуу өкмөт менен бийликти стабилдештирүүгө кылган салымы зор. Мына 2010-жылдан кийин Ош окуясы болду. Ош окуясына да өзү шантополоң болоткуна элдин алдына чыгып, ой, баягы биз деген бир эл, бир журтпуз деп, болбойт мындай деп. Биз баарыбыз бирге болушубуз керек деп баарын ортого алып келип, ынтымак алып келген.